Азаттык радиосунун Данисте теле көрсөтүүсүн баштайбыз. Бүгүнкү берүүнү биз 1 жыл мурда болгон Дача суудагы кырсыктан кийинки жашоого арнадык. Жетим калган балдар, чүрпөлөрүнөн айрылган ата-энелер, кыйылган кырчын өмүрлөр, 40ка жакын адамдын өмүрүн алган Дача суудагы каргашага 1 жыл. Şu men 3 balamaz болуп. Үйдө şu башая 11 киши чуус, мен чыгып кетип 10 калган үйдө. Onun 7 аман калыптыр. Кырсыктан жүрөгү үшүгөн Дача суулуктар коркуу сезиминен качан арылат? Кыйраган кыял тилектер, кызыгы жок жашоо. Сол алганыбыз 25 000 акча. Ал дагы ден соолугубузга колдон эчтеке деле болуп кеткен да. Күнөөлүү тарап так аныктала элек. Эл аралык комиссиянын баасы учактагы жүк боюнча тергөөнүн жыйынтыгы качан чыгат? Кырсыктын себептери боюнча өзүнчө кылмыш иши уланып жатат. Эл аралык авиациялык комитет өзүнүн баягы алдын ала билген маалыматы боюнча күнөөлүү бул экипаж. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Үй бүлөлөр таңкы таттуу уйкусунан тура элек, жумушка, окууга жөнөгөндөр саарлык тамагын жеп жолго камынып жаткан кезде кулаган Боинг учагы 40ка жакын адамдын өмүрүн жалмады. Туура 1 жыл мурдагы Дача суудагы каргашалуу кырсык ондогон баланы жетим калтырып, ата-энени медер туткан чүрпөлөрдөн ажыратты. 10 гүлүнүн 1 гүлү ачылы элек кырчындай өмүрлөр кыйылды. Азаттыктын кабарчысы Токтосун Шамбетов жакынын жоготкондордун ал акыбалын сурап, алар менен каргашалуу күндү чогуу эскерди. Тура 1 жыл мурун дал ушул жерге Боинг жүк учагы кулап, андан 35 адамдын өмүрү кыйылып, жүздөй адам жаракат алган. Бул жер көчө, ал эми бул жерде катар тизилип үйлөр турган. Болжол менен менден нараак бир 10-20 адам жерге жүк учагы кулап түшүп, сүрүлүп отуруп, мындан 100-200 кадам нары жакка барып токтогон. Ага чейин мына ушул жердеги үйлөрдүн бардыгын талкалап өткөн. Гүлбарчын 1 жыл мурунку каргашалуу окуяны эскергени келатат. Ажал жүктөгөн учак өмүрүн алган 35 адамдын арасында анын кайнагасы дагы бар. Биздин кухня болчу да, топ газ болчу. Ошол күнү баняга барып, балдарды эртең мектеп депкенден кийин жолдошум айтып калды, эми чоң үйгө жатпай эле бияка эле жатып албайсыңарбы депчи. Өткөн жылдын 16 январы саат 7-лер чамасы уйкудан ойгонгондор таңкы тиричилигин жаңы баштап жаткан кез. Учак кулаардан 10 эле мүнөт мурун Гүлбарчын күндөгүдөй эле жумушка чыгып, уулу Элдияр менен коңшусунун баласы Султанды мектепке кошо алып кеткен. Үйгө эптеп келдим, бирок мен ошондо биринчи эле монтип карап тетиге Уларбектин үйүн көрүп, мен жүрөгүм түшүп калды, үй жок болчу эчтекечи. Анан эле кыйкырып келсем, о жерде чөптүн баары чачылып жатыптыр, жол жок. Эптеп келгенден биринчи мен келип, о жерге келгенде эң биринчи үнү, мен кичинекей баламдын үнү болду да магачы. Кыйкырып атыптыр. Кыйкырып ыйлап атыптыр. Анан дагы кыйкырып ыйлап атыптыр. Мен кыйкырып жолдошум атын айтып, талант деп кыйкырып келдим. Келсем, о жерде шифонер басып калыптыр жолдошумду, бунучу. Анан илгерки эски шифонер болчу да, советский күчтүү. Анан
Эптеп өзү чыкты да жолдошум чыгып эле монтип мага берди майкачан. Бул майка туруш ичем болчу. Анан мага берди, мен монтип эле кармап турдум. Анан тургандан кийин эле биз саякалдап иштеп калдык да, кызым жаткан жерин издесек эле бир жерде бүт бул жерде кирпич, ысып күйүп турган кирпич монтип кызымды эметип калыптыр да, бүт көмүп калыптыр. Анан монтип эле кирпичтерди шыгып бирден терип жолдошумду тартып чыкты. Бул үй бүлөдөн төркү бөлмөдө жаткан агасы сүйүн каза болот. Асмандан түшкөн апааттан 3 баласы. Жолдошу аман калганына рахмат айтып, эртелгеч жаратканга жалынат. Бирок бир туугандай катышкан кошуналарын, алардын күлкүсү жаңырып, көчөнү чаң ызгыта ойногон балдарын эстегенде кабыргасы кайышат. Ушинтип мындай кандай десем, бир туугандардай эле болуп эметип жакшы. Алыскы туугандан жакынкы кошуна деп бекеринен айтпаса керек дейм да. Бирок кээде мындай күлмүңдөп Акмарал көбүнчө мага түшмө кирип калат. Кадимкиде баягы эчтеке болбогондойчу. Сен эстейбиз. Эмен Уларбекти чыгарып атканда, Сабинаны чыгарып атканда мен бардым. Чоң самолет эме биздин кошунабыздын крышасына алып кетип калыптыр. Ал болсочу жарылыптыр. Анан кийин үйдөрдүн баардыгын алып кетип калыптыр. Кар катып калган турбайбы жакшы? Кар катып калган турбайбы дейм. Азыр жаза албай калган. Өң аты ким? Өң аты ким? Бадет, тигил болсо Аделя. Аделя? Тигил Аделя, болсо Арет. Жаш үй бүлөдөн жалгыз калган туяк жакшылык. Балалык жеңип, ойноп күлгөнү менен ата энесин, эки бир тууганын сагынганын, ичинде өксүк, косалык бар экенин көздөрү айтып турат. Сыртынан билинбегени менен бала туруп үшкүрсө, муун жүйүндү бошотот. Чоңойгондо ким болоюн деп атасың дагы? Чоңойгондобу? Менби? Эме солдат, анан кийин эле эме президент. Солдат анан президент болоюн деп атасың, э? Солдат менен президент эмне кылат? Эме президент болсочу эме элдерди башкарат. Анан кийин солдаттар болсо эме эле жерди коргойт, ата мекенди коргойт. Ата мекенди коргойт. Кимдерден коргойт? Жаман кишилерден. Жаман кишилерден. Буягында солдаттык кандай турбайсың? Ал эми Шералы аксакал, уулу Уларбек, келини Акмарал жана эки небересинен айрылган. Бир жылдан бери ары карап кеткен балдарынын күйүтү бир тең. Жана алардан калган жалгыз туяк жакшылыктын күйүтү бир тең болуп келет. Бала туруп иштен сызган небересинин айтып бүткүс арманга толгон көздөрүн көргөн сайын ичи өрттөнүп, баланын алдында бүткүл адамзат жасаган зомбулук, апаат, кырсыктар үчүн жалгыз өзүн күнөөлүү сезип, жанын коёорго жер таппай, айласы курuyт. Ошого бирөөлөр келип Кур'ан окуса деле буну билбей эметип. Эстип турат. Бул 7-8 жашар көз астында болгон эстейт да кантип эстебейт. Эртең менен турганда кээде эме болуп калат. Бала да эстейт. Анан биз көпчүлүк алаксы эртең менен бери бак шакы болуп. Ушуну алаксытып эстебешке аракет кылдырабыз демек. Оюн эмелерди кылып. Ошо. Кошунамдыкына тыйым
анын жолдошунун аты да Нурлан. Ошонун үйүнө келип түшүп калыптырмын. Өзүм билбейм эчтеке биринчи. Баягы тиги самолеттун эмеси менен Үрүлүп кеткен. жарылганда ошол отуна келип түшүп калыптырмын. Эчтеке билбейм. Анан ал Нурлан, анын аты Нурлан, менин дагы атым Нурлан. Сен үйүң тиякта, сен эле мынтеле жерди каза бериптиң да, үйлөн дептчи. Апааттан аман калганы менен Нурлан 1 жылдан бери армандуу дүйнөгө туш болгондой күн кечирип келет. Ойдо жок жерден колунан алдырган 5 жаштагы уулу Мирлан менен жаркылдаган жароокер жары Гүлжандын элестери көз алдында. Кайнагамдардын айтышы боюнча ошо столдун астында экен, баланы боруна кысып. Ошону алып чыктык деди да. Ошо жетти деле астына кире алган стол. Кучактаган бойдон. Сактайын деген экен. Эми ошо боруна кысып столдун астына кирди да. Негизи мен деле билем ошо кандай болгонун. Жана канат эле түтөдү да. Нурлан Дача сууга жаңы үй куруп, көчүп барып жашап жатканына жарым эле жыл болгон. Жубай экөө сүйүп тапкан 3 баласын ушул үйдөн үйлөнтүп, жайландырсак деген таттуу кыялдары бар эле. Завалда лайда калыптыр. Могу клёнка болуп элечи. Кийин таап беришти да, тазалап алдык. Эчтеке болбоптур даже. Бул жана 20 жашта балам. Аман. Да өзү. Көп мындай максаты бар эле. Жаштарда элечи. Ойлогон оюна жетпей калды. 5 балалуу Нурлан Темирканов менен Венера Шейшенова каргашолуу окуяда үч шүрпөсүнөн айрылган. 19 жаштагы студент уулу Аман, 5 жаштагы Эрзат жана 1,5 жашар Жылдыз колдонушту. Кызым 1,5 жашта, тили да эрте чыккан да. Сайрап. Папасы келсе жары чуркап, бери чуркап, тосуп алып. Ошо өнөрү чыгып турган маал эле. Азыр мынтип жимдир. Ушулар менен ызы болуп, бактылуу күндөр өтүшкөн. Үй бүлө 15 январда Эрзаттын туулган күнүн белгилеп, туугандары да конокко келишкен. Түнделе баланын 5 жашка толгонун куттукташып, кубанычтары коюнуна сыйбаган бактылуу туугандарды таңда каргаша күтүп турганын аңдашкан эмес. Кимди каяка алып кеткенин таппай атам. Аман ошо каза болуп калган 20 жашта балам. Аман таппай атабыз, анан кайсы больницага түшкөнүн билбейм. Анан ошо Жылдыз менен Эрзат билбейм деди да. Жалга түштү, кичине оорураак состояниясы, бирок жакшы деп ушинтишти. Аны үйдөгүлөргө чалып, ошо жалды барып карагыла, ошо калып кеттиптир. Калгандары менен сүйлөштүм дедим. Ошо менин 3 балам болуп калды. Үйдө ушу баш аяк 11 киши чуус. Мен чыгып кетип 10 калган үйдө. 10 жети аман калыптыр. Ошого да Кудайга шүгүр деп калдым, азыр эмне кылам. Эгизде эришкен 3 баласын бир убакта колунан алдырган эненин күйүтү ичине батпай, жашоонун кызыгы кетип, баткан күнү атпай турду. Мен да больницада жаттым 2 айга чукул. Тура албай жаткам, ушу такыр тура албай атып эле ушу. Жашоонун деле кызыгы жок. Ушундай бир жатып бир өзүнчө бир күч пайда болду. Туруш керек. Ушу эмне кылайын? Балам келип ыйлайт, кызым келип ыйлайт. Анан кой деп жабыркагандар менен бир өзүбүзчө бир чогулуп эмне кылсак, кандай кылсак деп, бул эмне болуп кетти, мындай күнөөлүү киши барбы жокпу, эч нерсе билбейбиз да биз. Венера аман калган балдарынын эсендигин тилеп, өзүнө окшоп кан жуткан кошуналарынын күйүтүн көрүп, чыйралып, ажал алып келген каргашалуу окуянын чоо жайын, андан жабыр тарткандардын көйгөйүн чечүүгө белсенет. Ошондон бери Венера өкмөттүн кенемте бөлүштүрүп берүү комиссиясынын мүчөсү болуп, күн-түн жаны тынбай жүрөт. Эми мен мындайча айтканда күнөөлүү эле кишини издеген жокмун, бирок баягы
чыныгы кырсык болду же эмне болду ушуну билиш керекпиз да. Ушулар ушунча адамдын өмүрүн алып кеткен, эмне болгон самолет болду экен, эмне болуп кулады экен, ушуну до конца билгим келди. Анан ушу жабыркагандардын баары эле эмне бир туугандай болгон кошуналарым, өзүмдүн көз астымда чуркап ойноп жүргөн балдар бир күндө жок болуп атпайбы. Мен даже ошол маалда билбейм, кимиси тирүү, кимиси эмне. Жабырланган үй бүлөлөр канча кенемте алды жана кандуу жүктүн ээси ким деген суроо ар бир адамдын жанында жүрдү. Адам өмүрлөрү кыйылып жатканда баардык дүйнөнү тапкан адам өмүрүнөн артык эмне бар деп бул суроого жооп издеген жокпуз. Бир гана өксүк тилек мындай кырсыктарды болтурбоо үчүн эми мындан кийин сак болууга сабак алсак. Ичинде бир кашыгыбыз калган эмес, мындайчы оокат табылат, дүйнө табылат, адамдын өмүрү табылбайт деген ушу. Мына баары эле табылып эле отурабыз, бирок ушулар жетпейт. Ушулардын бир караан назар болосуң, бир кучактап жыттаган назар болосуң. Таңкы уйкуда мемире уктап жаткан бейкүнөө адамдардын үйлөрүнүн үстүнө кулаган 80 тонна жүктүү учак 39 адамдын өмүрүн жалмады. Ондогон бала жетим калып, ондогон ата-эне медер туткан балдарынан айрылды. 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек ондогон кырчындай өмүр кыйылды. Аны менен кошо канча үй бүлөнүн бул жарык дүйнөдөгү жашоо тилеги менен максаты кыйрады. Жашап жаттык биз бактылуу күндөрдө, учак түштү жаңы жылдын эң алгачкы күнүндө. 16-сы караан түшүп даачага, канчалаган жаш өмүрлөр кыйылды. Ата-энеден айрылып, эки коз калды элеңдеп, энелердин жүрөктөрү канады, балдарынан айрылышып кайгырып. Азыр кырсык болгон жердин үйлөрдүн урандыларын ушундай түздөп, анан момундай кылып коруктар менен тосуп койгон. Бирок мына ушунун бул жагында эле кадимкидей эле баягыдай үйлөр туруп, тургундар жашап атышат. Жергиликтүүлөрдүн айтымында дагы деле болсо баягындай самолеттор ушул учуп конуп, ушул жерден өтүп атышат. Ооба, учурда учак түшкөн жер гана тосулган, калган үйлөрдө жашоо мурдагыдай эле нукталанууда. Дача суу кырсыгынын илеби тийген айылдыктардын калганы кантип күн кечирип жатат? Үйлөрүнө жаракат түшүп, жан дүйнөсү үшүп калган тургундардын ал акыбалын сурадык. Ичи, анча жарылып кеткен. Жарылган, бул жак жарылган. Үмүт Эрназаров учак кулаган жерден 2 көчө алыс жашайт. Учак жерге тийгенде силкинүү күчү анын үйүнүн бир нече жерин жарып кеткен. Уже неме болгондо ремонт кылгамда. Ата ремонт кылбасаң вообще эле көрүнүш страшный болуп кеткенде, муну бурчтан кеткенде уже жарылып. Жарака Үмүт менен анын жубайы жүрөктүн үйүнө эле түшпөй, жан дүйнөлөрүндө да чоң жарака салды. Жананы эч нерсе менен бүтөөгө болбой калды. Биз билген эмеспиз, психология неме жактан алат. Кайра семьям келди, келгенден кийин эле 6 ай боюнда бар эле аялым. Ал түшүп калды. Барып текшертсек, шундай болуптур. Стресстен болгон. Стресстен анан кыйналган дейт. Сочуп кеткен дейт.
Айчүрөк Нурматова 25 жашта. Кырсыктан кийин психикалык травма алган деген диагноз коюлуп, 3 жолу дарыланып чыкты. Боюндагы баласы түшүп калгандан кийин дарыгерлер ага төрөбөй тур деп сунуш беришкен. Ал ошондой эле айткан, айчүрөк төрөбө деген. Сен самолеттон кийин бу жерден көч деди. Сен эске түшкөн сайын сен кыйна. Самолеттон кийин эле бир ай өтүп өтпөй давление болуп калдым да. Өзүнөн өзү эле жүрөк сайышат. Оозго берет да мындай нерсечи буулуп аябай. Түн чочуйсуз аябай. Болгон ошо баягы давление көтөрүлүп, кыйналып стресс болгондо балага кислород жетпей чарчап калыптыр. Ошентип чыкты. Мен анан ушул менен эми сен бу жерден көчүп, качандыр бир башка жерге барып жашаганда төрөгүн деди. А мага вирусну экөөбүзгө тапшырасың деди. Канча 4-5 вируска. Ал 4-5 вирусуңуз меники эле өзү 10 миңге жакын экен. Келесиз баягы эле самолетту көрөсүз, эске келет баягы жашоодагы самолет. Кайра эле ошол акыл. Андан бери жатпасам деле байке боюма түшкөн убактан бери 3-4 тор лечение алдым. Дача суу конушунун дагы бир тургуну Зарипа Ташматованын үйү да кырсыктан каттуу жаракат кетип, шамал үйлөп калган. Жашап атамын. Эми быйылдан неме кылсаган үй салабызчы, көчөбүз да бул анын ичинде да көп, аябай көп тартып кетишкен. Кырсыктан бери бир күн оору, бир күн соо абалында жүргөн Зарипа Ташматова бул жерден башка жака көчүп кетейин дегенде эки көз төрт. Бирок кырсыктан кийин башка жака көчүрүлөт деген убададан дайын жоктугуна нааразы. Анан ошол алганыбыз 25 миң акча. Ал дагы эми ден соолугубузга кылдан эчтеке деле болуп кеткен да. Ушунча бир үйдөн 5 болсок, 5 тең оорудук. Неберелерим ооруду, больницага жаттык. Элесе 25 миңге жетет. Айтып эле калып кетканыңа нааразы болуп ошо сүйлөй беребиз. Кечээ суперден келип сүйлөтүп кетти. Эже сиздики уктук эле ушул Ташмат арзаматты. Анан эме кылган толук жок болсо элдин баарын арабызда. Эчтекеден толук жок. Отурабыз, канча миллиондогон немелер келишти. Башка жерден үй салууга жер тилкеси берилсе, өзүбүз эптеп үй типтеп алат элек дегендердин бири Уран Садыров. Учак кулаган жерден бир көчө алыстырганы менен чатыры талкаланып, анын жүрөгү козголгон. Талкаланган чатыр үчүн 100 миң сом жардамдан башка каражат көргөн эмес. Ал эми каттуу корккондон пайда болгон оорусун басаңдатуу үчүн айына 25 миң сом сарптоого мажбур. Таспораз ошол ушунун айынан мындай шок дагы деле бар да. Психический жактан ооруп калат кезиң, дары мен ичип жүрөм азыр. Лично меники ошондой да, самолет өткөн сайын титиреп кетем өзүмчө. Врачым айткан, андай жерге барганда өзүң мындай коркпой уштап эме кылсаң аягат, а так бул сразу аягат турган оору эмес деген. Может, өмүрүң өткөнгө чейин дары мен ичип жүрүшүң мүмкүн экен да, дары. Дары канчалык кымбат? Дары 14 штук таблетка болот. 800 сомго чейин аргандай экен да, 700 сомдон 800 сомго чейин 14. Бир штук анан айла жок жашап атабыз бу жердечи. Эгер мүмкүнчүлүк болсо бу жердин баардык эле адамдар көчүп кетет болчу. Эми үйдөн сатайын десе эч ким албайтчы. Мен ошо айла жок жашап атабыз, акча болду көчүп кеткан эле баардык эле. Азыр Дача сууда урандай болуп, стресстен психикалык травма алган, жан дүйнө тынчтыгы бузулуп, ар дайым коркуу, чочулоо сезимине чалдыккан адамдар абдан көп. Бул алардын айрымдары гана. Бир жылдан бери самолеттун үнү угулаар менен элеңдеп, алда кандай болот деп чочулоо Дача суулуктар күнүгө баштан кечирген көнүмүш болуп калды. Арзан турак жай тапканына сүйүнүп жашаган эл азыр башка жака көчүрсө, дароо кетүүгө даяр. Бирок андай күн качан келери азырынча тургундарга эле эмес, жергиликтүү бийликке да белгисиз. Именно ошо жанагы дача бар да, дача садоводческое общество аэропорт деген. Ошол кырсыкка туш болбогон жерлерин жөнүндө да тагдырларын кассация этип, ал боюнча да иш-чараларга биринчи кадамдарын ташташып, ошол жердеги жерлерди кайра мамлекетке кайтарып алып, бирок ошого равноценный жер берүү же болбосо жана кырсыкка кабылгандарга турак жай берүү маселелери ошо менен чечилип жатат да, чечилип жатат. Красный линиядан жана взлёттуу полосага эгер туш келип кала турган жерлердеги дачалардын баарын алынат. Аларды көчүрүлүү процесстери башталып ушундай болуп.
Эми кырсыктын 1 жылдыгын утурлай ачылган эстелик ары бери өткөн элдин жүрөгүн тилип, айттырбай келген апааттан сактанууга чакырган белги болуп калды. Ал ондогон жылдар бою дача суулуктардын жүрөгүндөгү жараны кайра тырмап турары белгилүү. Бирок кырсыктан жүрөгү үшүгөн элдин аң сезиминде калган коркуу качан токтоору эч кимге белгисиз. Бул Азаттыктын эфири Ободо Данисте берүүсү бүгүнкү чыгарылыш дачасы окуясынын 1 жылдыгына арналды. Өткөн ишембиде Дача суу айылында учак кырсыгынын курмандыктарына арналып эстелик ачылды. Эскерүү зыйнатына жакынын жоготкондор өкмөт жана коомчулук өкүлдөрү катышты. Анда учак кырсыгынын кесепетин жоюу боюнча өкмөттүк комиссиянын төрагасы Мухаммедкалый Абулгазиев учак кырсыгына күнөөлүү тарап так аныктала электигин, эл аралык комиссия кырсыктын себептерин далейликтеп жатканын Азаттыкка маалым кылды. Дача суу айыл четиндеги жол боюна орнотулган эстеликти ачуу иш-чарасына Токтосун Шамбетов да барып келген. Күйгүзүп тоодой темирде, күйүткө салып жеримде, канаты сынган учагың, кайгыга салып элимде. Бул ыр саптары Дача суу айылынын четиндеги жол боюндагы эстеликке чегерилген. Мындан башка эстелик тактайына каза болгондордун аты жөнү дагы жазылган. Эстеликтин ачылышына жогорку кызмат адамдары, өкмөт мүчөлөрү, кырсыкта набыт кеткендердин жакындары, коомчулук өкүлдөрү катышты. Күнөртүп кана түпсүз асманды, кыйноого салып музары кыргызган көчкүз так салды. Оманду таңдын кырсыгы түз жаккан өгөйдүн элдин учуруп үйлөрдү көздөй келинди. Үйгө эмес келе жатканбы жүктөнүп алып өлүмдү, ажалдуу учак. Президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Мухаммедкалый Абылгазиев кырсыктан жабыркагандарга, набыт кеткендердин жакындарына жалпы өлкө жарандары чогулткан каражат толук берилгенин, ошондой эле кырсыкка кабылган учактын ээси туркиялык компанияда жабыркагандарга кенемте төлөгөнүн дагы бир жолу эске салды. Кырсыктын себептери боюнча өзүнчө кылмыш иши уланып жатат. Эл аралык авиациялык комитет өзүнүн баягы алдын ала берген маалыматы боюнча күнөөлүү бул экипаж. Анан алардын оюнда негизи дүйнөлүк практикада башка дагы ойлор болсо аны да талкуулашы керек. Азыр жана түрк мамлекетинин авиациялык саясаттарга жооп берген органдары жана Боинг самолетун чыгарган заводдордун өзлөрүнүн дагы ойлору болуп жатат. Анан аны болсо эми кылмыш ишинин алкагында тергеп, ошону өзүнчө бир жыйынтык чыгарышат. Бирок биз иликтөө аяктай элек, себеби дегенде кылмыш иши жабыла элек. Кырсыктан жабыркагандарга элден чогулган акчалай жардам өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине түшүп, анын көлөмү 102 миллион сомдон ашкан. Бирок анын так суммасы жана жабырлануучулар канча көлөмдө жардам алганы ачыкталган жок. Ага жабырлануучулардын өтүнүчү негиз берди деп айтылды. Анткени менен коомчулукта кандуу жүктүн ээси жана учактын кулашына ким күнөөлүү деген башкы суроо күн тартибинен түшпөй турат. Ушуну менен Данистенин Дача суу кырсыгынын 1 жылдыгына арналган көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Элибиз бөдө кырсыктан алыс жана өлкөбүздө тынчтык болсун. Кай жерде болбойлу аман жүрөлү.